Это наркотик, да? Закрывай машину. Мына кече могу машинаны көрдүңөр беле, достор. Ушул биздин паркта иштейт экен. Кече видео WhatsApp'тан тарап. Видео популярный болуп кетти эле го. Ушул немеден, айдоочудан азыр интервью алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы коллегалар, кандайсыңар, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен, мекендештер. Кече WhatsApp группаларда аябай популярный болуп кетти ушу наркотик менен немеге түшүпчү, полицияга түшкөн видео тарап кетти эле. Биздин кыргыз мекендешибиз болчу, биздин коллега болчу, таксист. Ушул сиздердин видео названиясынан уже силер билет болушуңар керек. Мына астыңарда отурат. Биринчи өзүңдү элге тааныштырып, аты жөнүңдү айтып эметсең. Ассаламу алейкум. Мен атым Нурак. Каракөлдөн болом. Жалал Абадка караштуу Каракөл шаарынан болом. Өзүм Москвада таксиде иштейм көптөн бери. 3 жылдык стаж. 3 жылдан өйдө 3 жылдык стажым менен. Уже иштегениңе 3 жыл болду, бияка таксиде иштеген. Каракөлдөн болуп турбайсыңбы? Коймаданбы же Седьмойданбы? Центрден. Центрден, Акын айдан. Жакшы. Мен да Каракөлдө чоңойгом, кичинекейимдечи. Биринчи класска чейин. Жакшы экен анда. Неме анда ошо кечеки неме жөнүндө сүйлөшөлү. Кече кандай болуп ошо видео жөнүндө толук кандуу айтып берсем, центрден заказ алдым, комфорт тариф боюнча эмеге Подмосковье тарапка, село Маринага, Внуково жакын экен. Ошо Маринаны таштап туруп, Внуково жакын экен, барып пустой кетпей, Внуково очередке туруп, заказ алып кетейин деген ой бар болчу. Ошол ойду ишке ашырам деп, эконом тарифин жандырдым дагы, линиядан чыгып коюп, күтүп отурдум проводник көк жанышын. Анан көп жанбай турганынан линияга чыга койдум. Пропустить дегенден да жанып калат го. Ошону күтүп отурсам эле бир дальний подач, долгий поездка берип калды. Ошону үй тарап экен, ошону алып туруп кетем деген ой бар болчу. Алдым, бардым. Пассажир чыкты дагы. Эшикти ачып туруп сумканы койду. Перчаткалерин чечип, удобно отурайын деп, чечинип атабы деп ойлоп калдым дагы. Резко поехалин басып туруп эметсем, эметип туруп айтты: "Салам алейкум, там заберут" деп атпайбы. Ойго келди: "Что там? Внутри ничего запрещенного нету" десем, "Там пиво" деди. 70 сомдук пивону 1,5 жыл кирге жөнөтүлген, мага да подозрительно болду. Доставка эмес, обычный эле заказ, а? Ооба, эконом тариф боюнча заказ болчу. Ошо кетип отуруп, поехалин баскандан дворунан чыккандан кийин бир жыт келе баштады. Дагы бир аз жылгандан кийин дагы катуу жыт көбөйө баштагандан кийин оюма сразу келди, мындай көп случайлар болот. Андан көрө өзүм токтогонум жакшы, токтотуп, анан көп акчага же түрмөгө кирип кетпеш үчүн өзүм токтодум атайын. Токтогондон кийин гаишниктерге айттым, ушундай заказ алдым, мына Яндексим бар, номери бар заказа. Бүт видеого тартып алайын ачып атканыңарды деп туруп тартып алдым дагы. Алар көрдү, ичин ачып көрдү. А где передал? Вон там. Где там? Адрес, второй адрес не показывается. Ты должен знать адрес. Они через Яндекс заказали. Пахнет что-то пивом, блин. Да? Это наркотик, да? Закрывай машину. Мени УВД Московский Лаптева 12 алып барды дагы. Объяснительный жаздырды, следователь ушундай болду, сүрөткө тартышты. Ушунун бир топ эле убакыт кармап туруп, анан оперлерди күтүп калдык да анын ичинде.
трупка кетип калыштыр, ошо оперлер күтүп калдык. Ошол убакыт кармап койду. Анан оперлер келип, жаздыртып, сүрөткө тартып, изоляция кылып туруп алып калышты. Анан сразу эле кой берди, а сени? Ооба, кой берди. Номерлерим алып калып, анан бүгүн эртең менен 1 февраль эртең менен начальник полиции, ошол мен отурган жерде начальник полиции, сен келишиң керек, мындай кайсы жерден алганыңды бизге көргөзүшүң керек деп. Эгер бул силердин официальный чакырууңар болсо мен барайын дедим. Жок, бул чисто от души эле келип койгон. Мен барбадым. Колум бош эмес деп. Ладно, с тобой свяжутся деди. Ошондон дайын жок болду. Хорошо, жакшы эле болуп турам да. Ошондо где-то кече саат канчаларда эле, кечки саат канчаларда? Ровно саат менен жазылган, анткени тиякта толтуруп аткан жазган. 22:09 11-секундда. 22:09 11, ошондой болду. Ошомойдон байланыша элек. Сразу эле кой берди да, эч кандай неме подозрение болгон жок, деген сомнение болгон жок. Бардыгын ачып көргөздөң таксометрде мына заказ алган деп, а? Экинчи адрес, биринчи адрес туура эмес билдим видеодо, экинчи адрес көрүнбөйт деп. Уже биз поехали баскандан кийин биринчи адреси көрүнбөй калат да. Мурда эки адрестен толук көрүнчү азыр. Ошо тантырап калдым да видеодо экинчи адрес. Конечно. Там. Жакшы экен. Дагы буга чейин дагы ушундай случайлар болду беле? Ушундай сыяктуу случайларчы, мисалы. Подозрительный груз болгон эмес, бирок адамдар отуруп закладка издеген күндөр болгон. Комфорт плюс менен чакырып алышып, ждите деп коет Токойдо. Токойдо жүрөт, издеп. Группаларга видеолор жөнөтүп турчумун, ушундай. Ушуну алып келдим видео тартып. Ошо. Анан ошол эмеде отурганда Карабалталык бул жакта Москвада иштеткен адвокат болуп, ошол байке чалып морально дуктан берип эметип турду, группадан поддержка берип турушту. Көрүп калсаңыздар чоң рахмат барыңыздарга. Аза братан, чоң рахмат. Ошол баарына жеткирип, номерлерин берип эметкен. Ошо коллегаларга да ошол кандай мындай сунушум ушу доставка деген нерсени бизден алып деле койсо, ушу парк иштеткендер доставка дегенди вообще өчүрүп койсоңуздар жакшы болмок. Бизге туура келбейт экен ал жумуш. Алданып калабыз дейм. Анткени тиги жактан көп сөздөр келип атат. Кыргыздар ушул статья менен көп келет депчи. Ооба. Кече күнү бир байке айтты, парк иштеткен байке. Бир бала жаңы чыгыптыр жумушка. Оплата наличкаларды албай, анан парк чалыптыр да, мен акчаларымды качан бересиз деп. Наличка заказдарды албай, жана заявка этиптир. Мен акчаларымды гана качан бересиз деп. Болбосо наличка, Ооба. Түшүнбөйт. Ушундай подставалар дагы көп болот таксистердичи негизи. Мен кече ушул жөнүндө ушул видео тараганда, азыр көрүп аткан болуш керек, мен Карабалталыкта ошол бир дос балам бар. Жандос деген ошол айтып аткан болчу, ушул жөнүндө видео тартсаң болбойт деп, анан кийин айтып атканда неме депчи. Ал тоже бир биякта иштейт да, таксовать этип, азыр Кыргызстанда жүрөт убактылуу. Анан кетип баратса, неме дейт, 5000 берди дейт да, жеткендечи, бир 300-400 рубльдык заказ экен. Анан кийин айтыптыр да, 5000 рубль берсе, сдача жок дейм. Негизи болуш керек таксистерде сдача, бирок эми постоянно эле боло бербейт да, ар кандай случай болуп калат, мисалы. Анан кийин ада сдача жок, анан кийин айтыптыр ал: "Я очень тороплюсь, я вам через минут 20 могу скинуть" деп номерин жазып алып, ушинтип кетип калайын деп атат дейт да. Анан кийин эми Кудай билет дейт да, ал может ыргытат, может которбойт депчи. Анан кийин эми 400 рубль деле акча да. Анан кийин давайте сейчас подождите, зайдем в магазин и разменяю вам деп, ал 5000 рубльни алып магазинге кирип, анан кийин сдача бериптир да. Көбү ойлошу мүмкүн, эми менде болуш керек деп өзүн күнөөлүү сезип, макул, мага ыргытып бериңиз деп күтүп калыш мүмкүн, мындай наивначы. Тиги адам деле ошого ойлойт да, мындай 5000 рубль бар акча, адам мисалы обязательно ыргытат 400 рубль депчи. Ошентип ишениш мүмкүн. Ошондой случайлар деле болот мисалы. Мындай случайлар көп негизи, бирок ошо доставка алып атканда ал жакта деле правиласы жана доставкадан тест тапшырат го. Ошол жакты внимательно окуш керек. Ошо тестте баардык нерсе, баардык случайларга негизи жазылган да. Мисалы животныйларды алса болбойт, мисалы жанагындай акча алса болбойт мисалычы. Баардык мындай кымбат баалуу нерселерди алса болбойт.
ал тоже правиласын эметилген. Мисалы мен да бир доставканы алдым эле, ал жактан барсам болсо чоң неметип атат. Грузчу аябай чоң неме экен. Холодильникпи, жок, кондиционерби же холодильникпи эсимден чыгып калды точно. Анан кийин мен айттым, бул сен грузовой такси чакыр, бул доставкага не соответствует, бул аябай чоң экен депчи. Десем болсо, мен ошол адрести терип көрдүм. Ошол доставка, обычный доставка болчу, алчы. Мен домойду күйгүзүп койгом, үй жака кетишим керек болчу да, обедкечи. Обычный доставка мисалы 1000 рубль көргөзүп атат, а грузовой чакырса болсо ал 1800 көргөзүп атат да. Мен ага айттым, вот грузовой 1800 көргөзүп атат, макул мен алып кетейин, так как мен үй жагыма по пути, ошого мен тебе пойду навстречу, но 1000 рубль эмес, андан тышкары дагы мага 500 рубль үстүнө кош бер, мен алып кетейин десем, хорошо деди. Анан кийин алып кеттим да. Дегеничи, ошондой случайлерди да мындай неметиш керек, караш керек. Ошол таксистер бардыңарга ишиңерге ийгилик, жакшы иштейли, бири-бирибизге мындай поддержка кылып, көчөдөн дагы мындай бири-бирибизди мындай өткөзүп, мындай бири-бирибизди кыспай, Ушул эң чоң катуу көйгөй да, мисалы эконом айдагандар көбү ушундай жаман айдайт экен, мисалы кыргыздар гана эмес, өзбек, тажик аралаш орустар менен кошулуп өтүп кетейин десең, мисалы атайлап мынтип барып туруп өтпөйсүң да. Повороттон чыгасың, жетишпей каласың, бияка очередке турганычы, мисалы анан таксистке өткөзөт деп барсаң, кысып алат да өзүнчө элечи, характерин көргөзүп. Ошол туура эмес. Жакшылап көңүлүн көтөрүп, жылмайып коюп өтөйүн десең, характерин көргөзүп алат. Кээде да мындай, эми кыргыз экен деп барсаң болсо, кыргыздар өткөзбөй, таксистер, именно таксистер өткөзбөй кызып, анан кийин арт жагынан бир Volvo менен же бир Mercedes менен орустар өткөзсө жаман жиниң келет да, эмнеге өзүбүздүн мекендешибиз өткөзбөй, бөлөк улуттагылар өткөзүп атат депчи. Атайлап кылбайсың да бардык нерсе. Ошо бардыңарга ишиңерге ийгилик, бетемден соолук. Ошентип видеолордон көрүшкөнчө, assalomu alaykum. Өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазгыла. Силерде да кандай случай болгон, ошо видеого лайк басып таратып койгула, бөлүшүп. Сак болгула. Assalomu alaykum өзүңүздөр. Макул. Белес паркында иштейм. Комиссиясы аз. Путевой бекер, бир паркта иштесеңер, арендага, лизингке машиналарды чыгарып берет. Ошо бардык номерлер түйүндө калтырылат. Чалып билсеңиздер паркка кошулууга. Хадича күтүп алат. Келиңиздер, Хадича эжем күтүп алат. Ошо макул, давайте жигиттер, кыскасы. Assalomu alaykum. Бул паркты реклама кылыш үчүн эле бул видеону тартып деп жаман көрбөгүлө.